Хан каалаган бакалар. Италия жомогу. Илгери Олимп тоолорунун этектеринде Юпитер кудайы жашачу. Ал тоолордун, деңиздердин жана айбанаттардын кудайы экен. Тоо этегинде бир чоң көл болуптур. Бул көлдө бакалар бар эле. Алар алгач абдан бактылуу жашашчу. Аларга эч ким кийлигишчү эмес, каалагандай сүзүп, ойноп жүрүшчү. Бирок бакалар ошондой жашоодон дагы тажай башташыптыр. Юпитер кудайдан өздөрү үчүн бир падыша берүүсүн суранып кайрылышыптыр. Ал падыша бизди башкарсын, кандай жашообуз керектигин бизге көрсөтсүн, дейт бакалар чурулдашып. Алгач Юпитер алардын айтканына маани бербейт. Бирок бакалар Юпитерди тажатып кечке сайрап какылдап туруп алышат. Акыры Юпитер колундагы бир талды көлдүн ортосуна ыргытат. Мына, бул тал силерге падыша болсун, дейт. Көлдүн ортосуна түшкөн талдан чочулашып, чурулдаганын токтотушат бакалар. Юпитер бизге жиберген падышанын үнү катуу чыкпаса да, бизге бир күнү көргүлүктү көрсөтөт го, деп ойлошот. Бир нече күн өткөндөн кийин бакалардын бири ал талга жакындап көрөт, тийишет, падыша үн катпайт. Акырында үстүнө чыгып секире баштайт. Падыша ага дагы жооп кайтарбайт. Аны көргөн бакалардын баары барып, талды тепкилешип, үстүнө чыгып секирип ойношот. Натыйжада падышаны абдан кирдетишет. Анын падыша болушун каалашпай, бизге башка падыша бер деп талапты коюшат. Акыры Юпитер аларга жылаанды падыша кылып жөнөтөт. Бакалар үн катпаган падышадан кийин жиберилген жылаан падышасына жоломок тургай жакын баргандан коркушат. Жылаан өзүнө эң жакын келген бакаларды бир жутуп сугунуп койчу. Натыйжада бакалар Юпитерден башка падыша сурай баштаган кезде ал: «Мен силерге алгач жакшы падыша жөнөттүм, бирок силер аны жактырган жоксуңар. Андан кийин каардуу падыша жөнөттүм. Эми аны жактырып кабылдагыла. Антпесеңер, мындан дагы каардуу падыша жиберемин», дейт. Ошол мезгилден бери бакаларга суу жыландар падышалык кылып калган дешет.